Секирип кирип кетсеңиз эле Сейитбек байке. Бутуң басып, дене башың баардыгы соо болуп жүргөндө билинбейт экен эч нерсечи. Ошо бутун жаңы операция болгондон кийин больницага досторуң келет, ар ким келет, анан эми баягы болбой эле ичимен аябай жаман болот элем, ыйлагым келейт. Эми баягы алдыга үмүт бар да, басам эми бирок убакыт алчы. Ушу оюн көргөн жаман экен. Билбейм эми азыр эч ким мага көп эметпей да окшойт да. Мен байкашымчачы, командалардын көбү мага чото эми көңүлдөрү анча болбой тургандай сезилип атат магачы. Бирок бутунда травма бар депчи. Бирок Кудай буйруса мен эми күзгө чейин аман эсен буйруса бут баягы врачтар айткандага караганда меники 1 ай 15 күнгө алдыга жылыш бар да, 20 күн 15 күнгө алдыга жылыш бар да. Алар айтканы боюнча, алар врачтар айткан боюнча меники алардыкынан эрте кылып атам да. Ошо врачтар көрүп айтып атат, жакшы буйруса, аракетиң жакшы экен, бутуң жакшы болуп кетет. Өзүнүн калыбына келип калат. Бирок баягы бут мурдагыдай эмес да азыр. Андан жакшы болуп калды да. Мурун ооруп турчу да баягы үзүлгөн жерлерчи. Азыр андан жакшы болуп калды да бутум. Ооруганына карабай эле түстө бүгүп бутумду иштетип алдым да, аракет кылып атчы. Ушу мына көп кишилер, байкелер, башынан өткөн адамдар айтып атат да. Иштетиш керек. Ар ким ар кандай дейт да. Бирөө иштетпей коюлу, анан буту тигиндей экен, анан буту мындай экен деп калышат. Жок, иштет деди. Мен ошого ушул буйруса күздө толук кандуу айыксам, анан жазкы Ноорузга даярданам. Азыр Кудай буйруса бутта аябай эле жылыш бар. Күнүгө тоого басам. Бут мурдага караганда алхамдулилла сонунда.